Башкы прокуратура Кыргызстандын аймагында коронавирустун жайылып кетишине жана аны менен күрөшүүгө бөлүнгөн акчаны кымырып алууга жол берген жетекчилерге кылмыш ишин ачуу боюнча арызды каттады. Мындай арыз менен жактоочу Канат Хасанов кайрылган. Ал мурунку өкмөт башчы жана башка кызмат адамдарын шалакылыгы үчүн кылмыш жазасына тартууну суранган. Башкы көзөмөл органы өкмөттүн Саламаттыкты сактоо министрлигинен республикалык штабтын жооптук кызмат адамдарынын ишмердүүлүгүн текшерет. Анда жетекчилердин Кыргызстандын аймагында коронавирустун жайылып кетишин чектебегендиги, эпидемиологиялык кырдаал курчуганда медициналык мекемелерди өз убагында даярдабаганы эске алынган. Ошону менен катар Саламаттыкты сактоо министрлигинен кызматтык адамдарды калкалаган фармацевтикалык компаниялардын медициналык жабдыктарды жана дары-дармектерди алып келүү үчүн тендер өткөрүүсүндө мыйзам бузуулар болуп, ал сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Бул фактылар боюнча материалдык кылмыш кодексинен коррупция беренеси боюнча каттоого алынган. Башкы прокуратура учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатканын кабарлайт. Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус илдетине чалдыккан 77 адам жаңы катталды. Жаңы катталган 77 адамдын эң көбү Баткен облусунда 19 адам, Бишкекте 17, Жалал Абад облусунда 13, Ош жана Ысык көл облустарында 9дан, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 3 жана Талас, Нарын облустарында 1ден адам. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44 761 адамга жукту. Алардын 40 631 айыкты, 1063 бейтап каза болду. Бишкек Баткен, Бишкек жана Бишкек Жалал Абад Бишкек аба каттамдары ушул айдын аягында кайрадан жанданат. Бул тууралуу Марал радиосуна жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында учууларды TezJet Airlines компаниясы ишке ашырмакчы. Белгилей кетсек, өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам март айында Кыргызстандагы ички жана тышкы аба каттамдары убактылуу токтотулган. Премьер-министр Кубатбек Боронов 11-12 сентябрь күндөрү 2 күндүк иш сапар менен Жалал Абад облусунда болот. Ал Чаткал, Алабука жана Аксы районундагы социалдык объектилердин курулушу, ички жолдорду реконструкциялоо, ирригациялык объектилерди куруу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат. Ошондой эле кайра иштетүүчү ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышат. Түркияда Чыңгыз Айтматов тууралуу макалалар жыйнагы жарык көрдү. Боскырын уянышы Чыңгыз Айтматов аттуу 2 томдук китепке 23 өлкөдөн 98 тилчи адабиятчынын макалалары кирди. Анын ичинде кыргызстандык авторлордун 52 макаласы бар. Эмгек улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чыгарылды. Түрк тилинде чыккан жыйнакка Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баш сөз жазып беришкен. Китептин чыгышына, түрк тилине которулушуна Түркиянын маданият ишмерлери Омер Эрдоган, Мустафа Караш, Мустафа Акбаш салым кошкон. Бейрутта бир ай мурун аммиак селитрасы сакталган кампа жарылган портто 10 сентябрь күнү өрт чыкты. Ливандын маалымат каражаттары автоунаа дөңгөлөктөрү менен мунай сакталган кампа күйүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө аскердик авиация жардам бергени кабарланды. Телсиз жоонун себеби аныкталууда. Айта кетсек, Бейруттагы 4 августтагы катуу жарылууда 190 адамдын өмүрү кыйылып, 6000 киши жабыркаган. Ливандын Борбор шаарынын айрым көчөлөрү толук кыйраган. Өкмөт каргашалуу окуядан бир жума өткөндөн кийин кызматтан кеткен. Ага Бейруттагы өкмөттү коррупцияга шалакылык боюнча айыптаган жапырт каршылык акциялары себеп болгон.